Birinçiden men ыраазычылык билдирем. Мен билбептирмин биздин палатада ушунчалык аграрниктер бар экенин, не жердин проблемасын ушунчалык жакшы түшүнүшөт экен. Бул кубанычтуу көрүнүш. Мен сиздерге биринчи жана чыгып сүйлөгөн депутаттардын пикири боюнча айткым келет. Мен ойлойм, Ташполот Балтабаевич жанагы биринчи абзаты боюнча бир топ сунуштарын айтты эле. Кийин менимче бири-бирибизди түшүндүк деп ойлойм. Ал жанагы үлүшкө алган жер, өзүнүн жеке менчигиндеги жерлер, алар өзү билет. Ал только на основе договора. Биз аларга кийлигише албайбыз, тийише албайбыз. Экинчи, үчүнчү абзац бул жанагы жалаң ФПЗ жөнүндө кетип бараткан 25%-тик жер жөнүндө кетип баратат. Бул мамлекеттин менчигинде. Биз аларга мыйзамдын негизинде кайсы бир чекти коюуга, анан шарттарды аларга багыттап бергенге биздин толук конституциялык укугубуз бар. Бөрбай Журайыч айтып атат, аренданын актысынан айыл жергесиндеги жанакы фактар, свалар, мектептер, мекеме ишканалар, башкалар кармалып атат деп. Мен анда түшүнбөйм, биз канчалык ошолорду көбөйткөн болсок, ошолор гүлдөп, жайнап, жыргап, ошолордун эсебинен жашап кетет дегенге, анда салыштырып көрөлү. Мына Алишер Абдумович айтты, 30 миңге чейин чыгып атат ошол жерлерде. Бирок Арабан районунда бир гүлдөп аткан факты көргөн жокмун мен. Суу чыгып аткан айылдарды көргөн жокмун. Ошол эле учурда Ыстыккөл областында Тойчубек Касымович менен сүйлөшүп отурсак, 272 сом экен арендага болгон жер. Бирок фактарынын, мектептеринин, суу түтүктөрүнүн абалдары Арабан районунан караганда экесе жакшыраак болсо жакшыраак, бирок андан жаман болуп кеткен жок. Биз айтып атабыз, урматтуу депутаттар, макул сиздер айткан бир чекти коелу. Бирок биз чекти коюшубуз керек, урматтуу депутаттар. Макул. Мадумаров 5 эсе дептир. Бирок комитеттин биринчи жыйынында өткөндө мен 3 эсе дедим эле. Бул өтө эле аз дедиңиздер. 5 эсеге көтөрдүк. Эми келип 7 эсеге чейин деп атасыздар. Анда мен бул учурда Ишембай Дүйшөнбиевичтин пикири менен толук макулдугумду билдирем дагы. Давайте четко ограничениясын коюп коелу. Же деген нерсени алып салалы. Алып салалы. Макул. В размере пятикратного. Канек Курманбек Эргешевич дагы бир редакционный эмнесин берип атат, четкий бир ограниченияны коелу дагы, ошондон кийин устанавливается размер деп туруп, жесткий порядокте белгилеп коелу. Ага да макулмун. Ага да макулмун. Жергиликтүү кеңештер өзлөрү чечсин деп атасыздар, урматтуу депутаттар. Мага айрыкча өткөн 5 жыл ичинде жогорку кеңеште иштеп кеткен Иса Насралиевич Токоевдун выступлениясы действительно, честно говоря, это поразило меня. Мы же дали такую возможность. Мы же здесь не указываем, но мы устанавливаем параметры. Они там решают, потому что, сидя в Белом доме или сидя здесь, в стенах парламента, мы не знаем, какая земля насколько плодородная. Мы дали такую полномочия. И еще 3 года тому назад дали такие полномочия. У них есть такие полномочия. А даже мы еще дальше пошли, радикально пошли. Жанагы социальное отчисленияларды дагы трехсторонняя комиссияны создавать эту труп, мы им дали возможность освободить. Если бы град, угроза волов, селевые потоки или там засуха, стихийное бедствие болгон жерлерге, мы же дали им возможность. И согласно, если память не изменяет, 282 статья налогового кодекса, мы дали им возможность даже освободить на текущий год от всякого вида налогов. Есть такая норма. Анан бүгүн келип бул жерде ушуларды биз чечишибиз керек эмес, аларга беришибиз керек деп атканда мен түшүнбөйм да. Но нормалары бар да, ошолор толугу менен иштеп аткан. Урматтуу депутаттар, аукционго берсек жерди жетектүүдү пайдаланат элек деген пикирлер айтылып атат, мен буга кошулбайм. Марат Абдыразакович айтып атат, эмне үчүн тиги Нарындын жери менен, Алайдын жери менен, анан Оштун же болбосо бир түшүмү көп боло турган жерлерди салыштырып болсок, салыштырганга мүмкүн эмес деп атат. Туура, салыштырганга мүмкүн эмес. Мы же ежегодно устанавливаем тарифы земельной ставки на текущий год. И при этом тогда учитывается в зависимости от плодородия земель. Бир эле өткөндө Турдакун Усубаевич ушул маселени көтөргөндө айттык эле. Чуй зонасыны мы делили на 2 категории. Это Сустамырская зона и нижняя зона, Чуйская зона. Булардын баары учтенный, урматтуу депутаттар, не мною придумано. Ошону эске алуу менен бирге мен сиздерге айтып койгум келет да. Эмне үчүн биздин республикада 77%тен ашык ал сегодня уже не данные Мадумарова, это государственный стандарттын берген, статистика комитетinin бергени, 77% населения оказались уже за чертой бедности. Мы с вами прекрасно знаем,
65% населения проживает в сельских местностях. Айыл чарбасында жашагандардын дээрлик 90%-тын ашыгы уже оказались за чертой бедности. Алар тиги канча деп койсо, аукцион кылып койсо ала берет дегендикти билдирбейт, урматтуу туугандар. Ташпулат Балтабаевич, ошол эле Баткен областында болуп келдик. Баткен районунда болуп келдик. Лейлекте болуп келдик. Алардын ою таптакыр башкача, алардын пикири башка, урматтуу туугандар. Жанакы 2-3% гана адамдар жыл сайын ошол жерде ушул акчасын төлөп коюп туруп, асмандын башына чыгарганда да алар ала берет. Ала берет, урматтуу туугандар. Аларга биз бөгөт кое албайбыз. Кайсы бир депутат чыгып сүйлөгөн сөзүндө айтты, биз канчалык бөгөт койгон болсок, аткаруучу бийлик ошончолук алдап кетүүнү же болбосо башка жагынан кетет. Мен айтпайм, это конец совершенства деп айта албайм. Совершенству нет предела. Biz ушул норманы да киргизип карап көрөлү. Биз тажрыйбадан алалы мыйзамдарды. Дагы бир жолу дыйкандар менен, шайлоочулар менен жолугушканда алар мүмкүн эффективдүүрөөк жолун айтып берет. 5 жолкудан ашпасын деп атсаңыз, урматтуу туугандар, биринчи кезекте ар бир атуулга конституциялык укугун, равноправие дегенди киргизип беришибиз керек. Чөнтөгүндө акчасы бар, каалаган жерде алып, чөнтөгүндө акчасы жоктор ыйлап жүрө берсин дегендикти биз бул жерде провозглашать этпешибиз керек. Мыйзам боюнча четко пределды көрсөттүк. Ушуга менин эсебимде, менин акылымдын жеткен жеринде ушул болду. Эгер 5 эседен деп ашпасын деп койсок, хотя бы 30%ке жакын айыл тургундарынын мүмкүнчүлүгү бирдей шартка ээ болуп калат деген түшүнүктү киргизгим келип атат мен деле жанагы базар экономикасына таптакыр каршылыгым жок. Боло берсин ошол базар экономикасы. Но бирок базар деп эле алдына паровозду коюп алып, чуркап кете берип туруп, артында калгандар вагондун астында калып кетпесин. Мен эгер 99-жылга таратып берген социалдык экономикалык Кыргыз Республикасынын абалын карап көрсөңүздөр, урматтуу туугандар, кайсыл оорулар биздин кендирибизди кесип атканын байкайт. Ташпулат Балтабаевич. Ошол оорулардын канча проценти айыл тургундарына таандык экенин дагы цифра менен көрсөтүп турат. Мен бүгүн ошолорду мен сиздерге мисал катарында келтирейин дедим. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Адамдар даарылангысы келбестен качып жүргөнүн кесепетинен эмес, даарыланганга тыйыны жоктугунан келип жүрөт. Анан биз айтып атабыз, акчасын канча көтөрүп койгон болсок, ошол жерде иштетем деген болсо, туура Бишкектен барат, 3% барат. Мына Сатыбалды Чермашевич айтып атпайбы? Биз бул жакта жүргөн туугандар балдарыбыз экен деп туруп жер берип коюптур деп. Жок, андай болгон жок, урматтуу депутаттар. 94-жылы учетун ошол жерде болбогондон кийин жер бербейт туугандар сиздерге. Антип айтпаш керек. Ушунчалык адилеттүү бөлүндү деп атабыз. Жок. Мына Төлөбек Эсенкулович айтты. Астаракаевичтагы өзүнүн посланиясында мен телевизордон карап отурдум, сиздер ошол жерде залда отурдуңуздар, айтты го. Ушул мезгилге чейин менчигин албаган айылдар, райондар бар экен. Мен райондорду кыдырып жүрүп байкадым деп атат, көрдүм деп атат. А биз бүгүн келип мени жомок айтсаңыз көрдүм. Мен сиздерден сураам, урматтуу депутаттар. Дагы бир жолу айтам. Бул жеткен чек эмес. Мына 5-статья боюнча дагы өзгөртүүлөр боюнча Өмүрбек Ширкешев айтып атат. Аны өкмөт тарабынан киргизип атат, бул жерде депутаттар дагы айтып атат. Давайте аны кийинки этап катарында киргизели. 5-статья боюнча Өмүрбек Ширкешевдин Кубатбек Калбековичтин сунуштарын мен кош колдоп колдойм. Эмне үчүн колдосо болбойт? Айыл чарбасына таандык жерлерди дагы. Но Ишенбай Жушембич айткандай, давайте конкретный срогун көрсөтүп коелу. Менин каршылыгым жок. А бирок 25% жанагы фактарды, сваларды кармайбыз деген нерсе бул Бөрөбай Журайевич 98-жылга чейин ушундай болуп келген. 98-жылы биз сиз менен мыйзам кабыл алганбыз. 60% ошондо калбайт эле, жана Марат Абдыразакович абдан туура айтты. Бүт баарын алып кетет эле. Жергиликтүү айыл өкмөттөрүндө эч нерсе калбайт эле. Биз ошону мыйзам менен тыюу салып койдук. 60%-ын калтыр. Эгер мен эсимден чыгып кетпеген болсо, кашан ичине жазып койгонбуз. Кээ бир түшүнбөгөн өкмөттөр үчүн, акимдер үчүн. Исключительно для развития социальной сферы деп жазып койгон. Башка тыйындагы башка жака иштете албайт деп жазып койбодукпу. Ошондон кийин бир топ жеңилдиктер ошолорго бербедикпи?